Апиза Жакупова учурда үйсүз калуу коркунучунда турат. Ал бир тууган жеңеси Гүлай Мабезовага 2013-жылы үйүнүн документин берип, ага 60 миң сом акча алып берген. Эми мынтип 3 уулу менен көчөдө калуу коркунучунда. Ошо бизди азыр үйдөн чыгарганы жатат. Биздин айлабыз деле кетип бүттү. Какпаган эшигибиз калбады. Ошо мен жеңеме жакшылык кылам деп ушул күнгө түшүп калдым. Апизайымдын бир тууган жеңеси Гүлай Мабезовага шашылыш акча керек болуп, жарыя аркылуу Бейшегүл Жыйынтаева аттуу аялды таап, пайызга 60 миң сом акча сурайт. Гүлай Мабезова кайынсиңдисинин үйүнүн документи менен акчалат. Карызды кайтарып берер күн келгенде акча берген Бейшегүл Жыйынтаеваны таппай калышкан. Бул кыз изин жашырып жоголуп кетти. Телефондорун такыр таппай калдым. Бир жуманын ичинде эле мен жанагы эмеге барсам, радио түйүнгө барсам, бир жума эле турат бул жерде же сиз кайсыл нотариуска барсаңыз, ошо нотариуска барыңыз, ошол жерде бар деди. Мен өзү ошол Гүлай Осмонованын жанына келсем, тап берди. Тап берип зоноктосом, бир айдан өтүп калды, бир 10 күн, 4-5 күн өтүп калды эле. Өткөндөн мен чалдым. 120 миң күйөөмө көстен эсептеп, пулду көтөрүп келдик. 120 миң көтөрүп келдик десек, сиз 120 канча пул көтөрүп келдиңиз деди. 120 миң десем, жок, миллион алгансыңар. 120 миңге мен көнбөймүн, мен үйдү сатып үйдүм деп ошондой деп койду. Ошентип үй Асел Карова аттуу айымга сатылып кеткен. Апиза Жакупова сотко кайрылууга аргасыз болгон. Биринчи инстанцияда утуп алган Апиза айым бейкапар жүрө берген. Кийинчерээк үйдү сатып алган Асел Карова апелляциялык арыз менен кайрылган. Экинчи инстанцияда сот Апиза Жакупованын пайдасына чечип берген. Ал эми чечүүчү жогорку сот Асел Карованын пайдасына чечкен. 60 миң сом акча үчүн 2 бөлмөлүү үйүнөн ажырап жаткан Апиза Жакупова сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүп, журналисттерге маалымат жыйын берди. Сотторго дагы эч бизде ишеним болбой калды. Биз ушунчалык кыйналдык. Ошону үйдө алдырып койгонубуз аз келген соң мойнубузга дагы канча дагы неме кошулган ийилип биз кыйналып бүттүк. Жактоочунун айтымында үй мыйзамсыз күрөөгө коюлган. Анткени шаардагы нотариустардын бири үй ээсинин жолдошунун макулдугусуз үйдү күрөөгө коюп берген. Ал эми сатып алган Асел Карова да жолдошунун уруксаты жок эле үйдү сатып алып, өзүнүн намына жазып алган. Бирок жогорку сот Асел Карованын пайдасына чечкен. Эми азыркы учурда бардык соттук инстанциядагы соттук актылар ошол Карова Асел Абдубайытовнун жана Жыйынтаева Бейшегүлдүн пайдасына чечилгендиктен булар буга чейин деле ошол үй турак жайдан мажбурлап чыгаруу боюнча сотко берген. Кечеги ошол 2018 жылдын 4-октябрь күнкү чечиминин негизинде булар кайрадан ошол ишти жандандырып, мен оюмча турак жайдан чыгаруу боюнча сот иштери жакынкы арада башталса керек чакырылат да. Аталган Ош областык соттун чечими тараптар тарабынан көзөмөл тартибинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанып, чечимдин доогерлердин пайдасынан мамлекеттик алымды өндүрүлгөн бөлүгү өзгөртүлүп, алардан жалпысынан биргеликте 291 миң сом мамлекеттик алым өндүрүлүшү көрсөтүлгөн. Чечимдин алган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылган. Ал эми үйдү сатып алган Асел Карованын жолдошу талаштагы үйдү сатып алгандыгына нааразы. 35 миң АКШ долларына бааланган үйдү 5 жылдан бери ала албай соттон сотко чуркап жүргөндүгүн айтат. Мен Бейшегүлдөн сатып алганмын, акчасын толук бергенмин, 35 миң долларга сатып алганмын. 4 жыл 5 жыл болду. Анан булар өздөрү мошенниктер экен, аркы тарапчы. Булар өзү саткандан кийин анан калтырып бирден ойлоп табыш эле, биз залог болгон элек, эч ким залог жөнүндө эч кандай документи жок. Пайызга акча берип үйдү мыйзамсыз сатып жиберди делген Бейшегүл Жыйынтаеванын апасы Асипа Мамырова кызын күнөөлөгөндөрдү негизсиз дейт. Ал үйдү 2013-жылы Апиза Жакуповадан мыйзамдуу түрдө 29 миң АКШ долларына сатып алган. Кайра эле ошол жылы сатыкка коюп, Асел Карова аттуу айымга 35 миң долларга саткан. Мен жана менин кызым биз ондой процентке акча берип эч кандай ондой иштеген эмеспиз. Мен мугалим болуп эле 40 жылдан бери мамлекетте иштедим. Процентке акча берген ондой иштикөрлүктү мен жаман көрөм. Бизде ондой жок, Кудай сактасын. Нормально эле үйдү сатып алгандан кийин, бул алгандан кийин эле бир айдан кийин үй кымбаттап кеткен. Үй кымбаттап кеткенде бул 29 миңге алса, ошол мезгилде үйлөр 50-ге чыгып кеткен. Эми мыйзам боюнча биринчи, экинчи инстанциядан чечилген болсо, бирок көзөмөл тартипте даттанса, эми азыр жаңы боюнча кассация деп коет. Анан кийин жогорку сотто эгерде ошол биринчи, экинчи инстанциянын чечимдери жокко чыгып,
жаңы чечим кабыл алынса, ал токтом акыркы болот да. Ал даттанууга жатпайт. Демек, ошол биринчи, экинчи инстанциядагы чечимдер соттук кароодо бир тараптуу мыйзамсыз чечим чыгарган болот да. Эки тараптын чыры эмне менен жыйынтыкталат азырынча белгисиз. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.